келиңиздер бүгүн дагы бир даамдуу жана оңой тортордун бири блинный брауни деген торт жасайбыз. Жөнөкөй тил менен айтканда кадимки эле блинчиктерден жасалган торт. Ошондуктан бизге духовканын да кереги жок жана азыктары эң жөнөкөй. Бардык дүкөндөрдөн таба аласыздар. Келиңиздер баштайлы. Мындай эмесе эң биринчи блинчиктин өзүнөн баштайбыз. Ал үчүн 3 жумуртка керек. 3 жумуртканы чагып алабыз. Жана жумурткага 100 грамм шекер кошулат. Жумуртка менен сахарды чалып, андан кийин сүт бул жерде 500 грамм. 500 граммдын азыр бир азын эле кошуп турам. Андан кийин унду аралаштырып алгандан кийин калганын аралаштырабыз. 200 грамм унга 25 грамм какао кошулат. Жарым чай кашык разрыхлитель кошулат. Эгер сода кошулса, анда жарым кашыктан да бир аз эле кашыктын үчүн эле кошуш керек, анткени соданын өзүнүн даамы бар го. Эми туз бир аз жарым кашыктан азыраак. Үчөөнү бириктирип элеп алабыз, башлап аралашыш үчүн. Сөзсүз түрдө элеп алыш керек, анткени какао тоолоктош комок болуп калат. Аралаштырып алгандан кийин жумурткага кошуп, башлап аралаштырабыз. Массага эми сүттүн калганын куябыз. Сүттү ушинтип 2 бөлүп куюп алганда ундар тоолоктошпой тегиз аралашат. Суюктугуна жараша дагы бир аз ун кошуп койсок болот, анткени жумуртканын өлчөмү ар кандай жана ун да ар кандай болуп калышы мүмкүн. 200-230 граммдай un кетет. Бул жака 200 грамм кошком. Азыр дагы бир аз кошулат. Дагы 3 чай кашык un коштум. Аягында эми 4 кашык суу майдан кошуп коебуз. Даяр болгон камырыбыз 15-20 мүнөт туруш керек. Камыр эс алганча кремди жасайбыз. Кремди бүгүн каймак менен жасайбыз. Каймакты кайнатып, коюлантып алабыз. Ал үчүн бизге майлуу каймак керек. Мен үйдүн каймагын алдым. Бизге 350 грамм керек. 400 грамм болот деп саткан, бирок 329 грамм чыгып калды. Азыр магазиндин каймагынан кошуп коебуз, 20%. Бирок эгер үйдүн каймагы жок болсо, ушундай каймактан деле жасасак болот. Көбүрөөк болсо 400 грамм каймак кошобуз. Каймагыбызга эми 120 грамм кум шекер, 1 жумуртканын сарысы, 1 кашык крахмал, жүгөрүнүн крахмалы жана 1 кашык
un. Эгер крахмал жок болсо, анда 2 кашык un кошулат. Эми аралаштырып, баштап аралаштырып чыгабыз. Крахмал менен un каймакты коюланганга жардам берет. Каймак коюу болуш керек. Эгер бир аз суюгураак болсо, анда дагы бир кашык un кошсок болот. Эми бул каймакты отко коюп ысытып баштайбыз. Ысытып кайнатып баштайбыз. Каймакты отко коюп, эми тынбай аралаштырып, коюланганча аралаштырабыз. Башында каймак ысып баштаганда суюк болуп чыгат, андан кийин коюланат. Бул жерден крем бат-баттан кайнатып алыш керек. 2-3 мүнөттө эле коюланып баштайт. Ошондо оттон тез алып эле ысык кастрюлькага калтырбай, сразу башка идишке салып муздатабыз. Антпесе ысык кастрюлькадан улам май чыгып кетиши мүмкүн. Каймак муздаганча эми блинчиктерди бышкыра беребиз. Сковородканы бир жолу майдап алабыз. Бул камырдан 20-22 блинчик чыгат болжол менен. Тортко анан где-то 18 калат да. Кээде бирөө болбой калат, жегин келип кетет. Ошо менен 18 блинчик болсо эгер, торттун высотасы идеально болот. Блинчикти өтө кургатпаш керек. Тортубуз жумшак болуш үчүн бат-баттан бышырганга аракет кылыш керек. Достор, мына ушундай блинчиктер даяр болду. Эми муздаганча 15-20 мүнөткө коюп коебуз. Муздагандан кийин тортубузду чогултуп баштайбыз. Ага чейин кремге ак май кошулат, ошону даярдай беребиз. $130 грамм ак майды чалып алабыз. Май бир аз жумшак болуш керек. Эгер бул крем сизге аябай эле майлуу болсо, анда майдын ордуна быштак кошуп койсоңуз болот. Быштакты крем болот. Ошондо да жакшы болот. Мына ушундай крем болот. Бул кремди башка да тортторго колдонсо болот. Ошондуктан бул рецептти сактап алсаңыз болот. Аябай даамдуу жана оңой кремдердин бири. Тортту чогултардын алдында чекелерин тегиздеп кезип алсак болот. Торттун диаметри 18 см болот. Ошондо тууралап туруп ашык жерлерин кесип алабыз. Кургак болуп калыш үчүн бир аз мындап койсок болот. Мен кофе менен мындап жатам. Сүт же болбосо таттуу суу менен деле мындап койсок болот. Ал эми торту тегиз чогултуп алыш үчүн мындай торт бышырган кольцо болсо эгер, ошонун ичине салып чогултсаңар, торт тегиз болот.
торту эми жок дегенде 2-3 саатка муздаткычка салып коюш керек. Анан болсо түнү мен калтырып коем. Эртең көрөбүз.